сайбы. Биз Балыкчы шаарындагы Сайыкбай Каралаев атындагы номер 6 жалпы орто билим берүү мектебинин 5 жана 6 класстарынын окуучулары. Мен Мырзабекова Аделина. Мен Алмазова Сайкал. Мен Айсисе Аялада. Изилдүү долбоорунун темасы желим баштыктардын табиятка жана адамзатка тийгизген терс таасири. Максаты желим баштыктардын табиятка жана адамзатка тийгизген зыянын изилдөө, аныктоо. Актуалдуулугу желим баштыктардын табиятка жана адам баласынын жашоосуна тийгизген терс таасирин аныктоо менен желим баштыктардын ордуна альтернативдүү вариант катары эко баштыктарды колдонуу. Гипотеза: чын эле желим баштыктар адам баласынын жашоосуна, жаратылышка терс таасирин тийгизеби? Кыргызстанда бул көйгөй барбы? Изилдөө ыкмасы. Биз мугалимдерден, окуучулардан, ата-энелерден онлайн сурамжылоо жүргүздүк. Сурамжылоонун жыйынтыгы полиэтилен баштыктарды зыян деп эсептегендер 85%, ал эми полиэтилен баштыктарды керек деп эсептегендер 15% түздү. Маалыматтар: жылына дүйнө жүзү боюнча бир жылда 4 триллион пакет колдонулат. Булар көп убакытка чейин жоголбойт, биологиялык бузулууга алынбайт. Алардын айынан 1 миллион канаттуулар, 100 000 деңиз суу темүүчүлөр жана сан жеткис балыктар өлүүдө. Дүйнө океанында 6 миллион 300 000 тонна таштанды төгүлөт. Көпчүлүгү ушул пакеттер. Булар экологторго өтө оор маселе жаратууда. Андыктан буларды сатууга кээ бир өлкөлөрдө тыюу салынган. Менен жасалган буюмдар дүйнөдөгү таштандылардын 40%-дан ашыгын ээлейт. Дүйнөдөгү 40тан ашык өлкөдө желим баштыктарды колдонууга чектөөлөр киргизилген. Мисалы, Руандада 2008-жылы желим баштыктарды колдонууга тыюу салынган. Азыр Руанда Африкада эле эмес, дүйнөдөгү эң таза өлкөлөрдүн бири. Полиэтилен баштыктын бир бурчун кесип, отко коюп, дароо күйөт. Ал оттон чыккандан кийин дагы күйө берет. Сары жалын жана эриген статуя шамдары тамчылап кулап, парафин момунунун жытын чыгарат. Улуу күйгүзүү оңой эмес. Күйүп жаткан жашыл жылын тунчугучу жытты пайда кылат. Бул адамдардын ден соолугуна абдан зыян. Полиэтилен баштыгы тукумсуздукту пайда кылат. Англис окумуштуулары полиэтилен баштыктарын изилдеп, айрым жагдайларга күбө болушкан. Полиэтилен баштыгынын курамындагы химиялык заттар азыктагы майларды оңой эритип, азыкка сиңет. Жыйынтыгында адамдын организмине барып тукумсуздукту пайда кылат. Полиэтилен баштыгы жарым сааттай гана пайдаланып, андан кийин таштандыга ыргытуу керек. Бирок алар табигый жол менен чирибейт. 400 жылга чейин тура берет. Өрттөгөн шартта абалга да, адамдарга да зыяны тиет. Биз көчөдө жаткан салкан баштыктарды алып, алар менен анализ жүргүздүк. Карагачы айылында бул салкан баштыктарды абдан жаман көрүнөт экен. Булардын бизге жана жаратылышка болгон таасири кандай болду экен? Ооба, чын эле бул жер абдан жаман көрүнөт экен. Кызык, буларды колдонбой койсок болот бекен? Биринчиден булардын курамында эмне турат болот экен? Буларды эмнеден жасаптылар? Келгиле анда Үмүт эжейден барып маалымат алабыз. Мүмкүн биз алган маалымат абдан пайдасы тиет бизге. Макул, жүрүк. Модельдөө эксперименти. Полиэтилен баштыктары эмне үчүн зыяндуу? Биз болсо деген интернет блогтарынан 5-класста табияттануу, 6-класста биология сабактарынан окуп, жаратылышка болгон терс жана оң таасирин тийгизген заттар жөнүндө маалымат алабыз келдик. Биз ошондуктан биология эжеи Үмүт эжейге барып, эжейден маалымат алдык жана эксперимент жүргүздүк. Биз экспериментти жүргүзгөндө желим баштыктарды жана эко баштыктарын күйгүзүп көрдүк. Желим баштыкты күйгүзгөндө андан абдан зыян жана жагымсыз жыт келди. Жана андан кийин күйгүзгөндөн кийин калдык калды. Ал эми биз болсо деген эко жана баштыктарын күйгүзгөндө деген алардан эч кандай жыт келген жок. Алар күйүп күл болуп, жер семирткич боло алат. Күйгүзүп жаткан учурубуз. Полиэтилен баштыктары менен жана эко баштыктарын салыштыруу. Полиэтилен баштыктарын күйгүзгөндө болсо деген бул толук күйүп бүтпөй, желим бойдон калып калды.
Ал эми био жана эко баштыктарын күйгөндө болсо деген булардан калды, бирок муну гүл катары, жер семирткич катары колдоно алабыз. Саламатсыздарбы окуучулар? Саламатсыз. Мага эмне эсептегениңер? Биз болсо деген мектепке жолун келатып, айла чөйрөдө жаткан салафандарды көрдүк. Бизге алар абдан жаман көрүндү. Биз аларды канчалык тазалаган менен шамалдын кесепетинен кайра булгап жатат айлананы. Биз ошол жөнүндө маалымат алдык элек. Сурооңуз болсо бергиле. Угуп жатам. Бул салафан эмнеден жасалат? Мага ошо кызыктуу. Бул полиэтилен баштыктары көмүр суутекти бирикмелерден алынат. Аларды ысытуу жолу менен эритип, синтетический полимер полиэтилен баштыктарын алабыз. Дагы эмне суроолор бар? Булардын болсо деген биздин айлана чөйрөгө жаратылышка бизге тийгизген таасири кандай? Биздин жаратылышыбызды эң биринчиден булгаган процесс жүрүп жатат, булгануу процесси. Бизде айлануу процесси жүрбөй эле түз гана линейный процесс жүрүп атат. Айлануу процесс жүрсө биздин мисалы үчүн полиэтилен пакети айлана чөйрөбүздү булгамаган эмес. Биз аны колдонмогон эмеспиз. Бизде түз линейный процесс жүрүп жатат, ошондуктан бизде айлана чөйрөнү булгоо процесси. Еще биз буларды күйгүзгөндө бизге абага бөлүнүп чыккан газ бул эң уулуу газ болуп саналат дагы биздин организмибизге түздөн түз зыянын тийгизет. Биздин дем алуу органдарыбызга зыян жана жабыркатуу жолдору бар экен, зыян жактары бар экен. Дагы эмне суроолор бар? Эже биз буларды жоготсок болобу, мындай колдонбой койсок болобу? Албетте болот. Биз буларды колдонбой коюш үчүн жаңы азыр Ысык Көл районунда пайда болду. Эң биринчи эко баштыктарды пайдаланып жатабыз. Жана био баштыктарды. Эко баштыктар булар бизге зыян келтирбейт. Аларды биз колдонуу менен өрттөп жиберсек дагы жер семирткич катары колдонулуп бизге айлануу процесси жүрүп турат. Ал эми полиэтилен баштыгы өрттөгөндө айттык, зыян бөлүнүп чыгарат, ошол учурда эрип, ал ортунан кетпейт. Ал эми эко баштыктар болсо биздин айлана чөйрөбүзгө тетирисинче пайда гана алып келет. Эмесе балдар, дагы кандай суроолор бар? Сиз болсо бизге буларды практикалык иш катары көрсөтүп бере аласызбы? Албетте көрсөтө алам. Жүрүңүздөр. Бизге маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиз берген маалыматтар бизге абдан кызыктуу жана пайдалуу болду. Биз болсо деген мындан ары салфан баштыктарды эмес, эко баштыктарды колдонууга аракет кылабыз. Биз болсо анткени бул салфан баштыктар зыян экенин билдик. Азаматсыңар балдар. Мен да кубанычтамын. Ушундай окуучуларга кызыктуу болгон суроону атайын менден келип көрүп сураганыңыздарга азаматсыңар. Негизинен бизде эко баштыктар пайдалуу экени силерге жеткиликтүү болгонуна дагы бир сере ынандым. Ал эми полиэтилен баштыгы бизге зыяндуу экенин көрдүңөр. Жытынан жана ошондой эле биздин айлана чөйрө жаратылышыбызды булгайт экен. Түшүнүктүү болсо силерге да чоң рахмат, жакшы калыңыздар. Салафандардан алалы, полиэтилен салафаны. Мынакей биз дайыма колдонуп жүргөн салафан. Биз мындан кичинекей эле бөлүгүн алалык, күйгүзгөндө көрөсүңөр азыр. Бул эригенде жыт да бөлүнүп чыгат. Аябагандай зыян жыт. Тактан маска кие алгы, бөлүнүп чыккан жыт бул зыян болуп саналат. Мынакей балдар карайсыз. Бул жерде полиэтилен пакети, кесип алдык. Бул жерде не пакет? Эко пакети. Бул болсо бизде эмне экен? Био пакеттин кесиндиси экен. Эмесе биз буларды күйгүзөбүз. Алайлайбыз, сөзсүз түрдө техникалык коопсуздукту сакташыбыз керек.
Оратасың. Полиэтилен пакетинен жыт бөлүнүп чыгып жатат. Кандай жыт экен? Бул зыяндуу жыт. Эмесе карайбыз. Бул эриди. Эригенде жаман жыт бөлүнүп чыкты. Карасаң. Өзүңө кирип кетпеди. Бул жок калбайт, көрдүңөрбү? Үрөн болуп, удобрение да болбойт, көрдүңөрбү? Бул калып калат ошол. Токтотуп турасың, эко пакетте күйгүзөбүз. Эко пакетибиз күйүп жатат. Көрдүңөрбү? Мындан калдык жок. Бул жөн эле күлүү. Көрдүңөрбү? Бул жер семирткич катары колдонсок болот экен. Гумуска айланып, бизге жер семирткич катары колдонулат. Эмесе, үчүнчүсүн көрөлү. Бул биопакет. Күйгүзүп жатабыз. Карап турабыз. Kaldı. Kartımları bundan da kaldık kaladı. Bizge ошондо эң пайдалуу пакет баштыктардан эко пакет экен. Эко пакетти биз өрттөп жиберсек, айлана чөйрөндү да булгабайт экен. Ошол учурда эмне экен? Жер семирткич катары колдонулат экен. Келгиле балдар, сен жазсаң болот. Биринчи перчатканы кийесиз. Кармап көрсөңөр болот. Кайсы баштык бизге зыяны жок экенин көрөңөр. Балдар карайбыз. Мында бул көмүрсуутектеги бирикмелерден турган күйүүчү газ болуп саналат. Ошондуктан көрдүңөрбү, күйүп жатканда бул эмне кылат? Сөзсүз түрдө түп орду менен жок болбойт. Кала берет ушинтип. Эриген смола сыяктуу. Көрдүңөрбү? Биздин жаратылышыбызды булгап жатат деп айтып жатабыз. Ошол эле учурда күйгүзүп ийсек дагы абаны булгайт экен. Ошол эле учурда табиятыбызды да ушундай мындай күйүп, өчүп бүтүп калбаган заттар калып калат экен. Түшүнүктүүбү? Эмесе кармап көрөлү, Кел, сайкал, биринчи эмени кармап көрөлү. Эко пакеттен кырын колуңа күйгүзүп майдалап көрсөң. Биз изилдөөбүздүн жыйынтыгы менен сиздерге жеңил пакеттерди колдонбоого чакырабыз. Ал эми эко пакеттердин колдонууну сунуштайбыз. Таштандыларды бөлүп таштоого, сортоого чакырабыз. Караңгылачы кыздар, бул жакта өз-өзүнчө сала турган таштанды челектери бар экен. Мисалы, кагаз, целлофан, пластик жана колдонулган маскалар үчүн экен. Биз теманын актуалдуу экендигин далилдеп чыктык. Жеңил баштыктардын ордуна эко жана био баштыктарды колдонуу өтө зарыл. Анткени жеңил баштыктар адамдын ден соолугуна өтө терс таасирин тийгизерин медицина тармагы эсептеп чыккан. Ал эми табиятка тийгизген зыяндуулугун табигый илимдери изилдеп аныктап чыгышкан. Көңүл бураңыздарга чоң рахмат.